Эшигин көрүп төрүнө өт дегендей, биздин ошол тарыхый жерлерибизге туристтерди тартуу максатында аракеттердин үстүндө жүрөбүз азыр. Арканын түзүлүшү бул Айгүлдүн символикасын чагылдырып турат. Айыл өкмөт тараптан дагы бизге ошол 200 000 сом өлчөмүндөгү каражат бөлүнүп берилген. Ошондой маселелерди билгелешип чечүү аткаруу бийлигине дагы, айрыкча жергиликтүү элге дагы өтө чоң пайдасы. Арканы курууда биздин эң башкы бизге жакшы мүмкүнчүлүк болгон бул өзүбүздүн жергиликтүү архитектор, жергиликтүү скульптор, жергиликтүү ошо дизайнерлер тарабынан алардын эскиздери даярдалды. Андан сырткары ошол арканы курууда өзү бардык анын артындагы оор жумуштар болот экен. Жөнөкөй эле бир мисалды айтканда, мына ушуну арканы ийип жасоодо бизде Баткенде эч кандай ошондой бир жасаган ишкерлер же завод жок болгондуктан биз ошону Бишкекте жасатып 1,5 миллион сомдук смета болгон. Жалпы топтолгон каражат 690 000 болуп калды да. Мына ушул каражатты үнөмдөп, азырынча мына ушул иштер жасалды. Жергиликтүү жашоочулар сунуш кылган демилге ошол мезгилде ушул аткаруу бийлиги колдоп кетсе, ошол жакшыраак аткарылат. Муну айтканым, аткаруу бийлигине акыркы мезгилде элдин ишеничи азыраак болуп атпайбы? Ошон үчүн жанагы аткаруу бийлиги айтса, шуну кылайлы десе, кандайдыр бир пессимистикалык көз карашты адамдар силер колуңардан келеби деши мүмкүн. Ошон үчүн эгер жарандар айтса, келгиле ушундай кылайлы, биз муну ягын кылып берели, силер муну кылып бергиле десе, менин оюмча бул жакшы жыйынтык берет. Биз негизинен айыл жергесинде жашайбызбы, же бир тоо коюнда бир кичинекей кыштакта жашайбызбы, кайсыл жерде жашабайлы, биз өзүбүздүн айылыбызды, өзүбүздүн төрөлүп өскөн жерибизди, өзүбүздүн ошо курчап турган айланабызды гүлдөтүп, жашылдандырып, мына ушул жерге шарттоо түзүү үчүн биринчи ошол жердеги жергиликтүү жаштардан көз каранды деп айтат элек. Анткени деген жаштар жаңыча ой бар, жаштар мына азыр сыртка чыгып келип атат, көрүп келип атат. Мына ушул бардык тармактан бир гана мына ушул биздин жергиликтүү айыл өкмөттү же болбосо ошол биздин мамлекеттин бюджетин колуну карабай, биз өзүбүзчө аракет кыла берсек, мына ушундай идеяларды ишке ашырууга чоң мүмкүнчүлүктөр бар.